Келиңиздер, сизде көптөгөн нерселер бар деп элестетип көрөлү. Балким, сиз маанилүү нерселердин тизмесин жазасыз же баарын эсиңизде калтырасыз. Бирок бул ыкмалар канчалык эффективдүү болот? Мен көптөгөн адамдарды билем. Кадимки 4 саатта жазыла турган нерсени 4 күнгө же андан көпкө созушат. 45 мүнөттө оңой аткарыла турган үй тапшырмасы түнү менен бүтөт. Канткенде биз жумушубузду мүмкүн болушунча тезирээк сарамжалдуу кыла алабыз. Мисалы, мен бул каналга видео тартууга убакыт келгенде, мен бир видеону жасоо үчүн 6 сааттан 10 саатка чейин жумуш жасайм. Ал мага ушунчалык көп убакытты талап кылса да, мен көп учурда бардык ишти бир күн ичинде жасай алам. Жумушту баштоодон мурун мен эмне кылышым керек болсо, баарын пландаштырам. Ал үчүн мен тактайча колдономун. Мисалы, мен аны керебеттин алдына скотч менен дубалга чаптайм. Ошентип, эртең менен ойгонгондо эң биринчи көрчү нерсем менин аткарыла турган иштер тизмем болот. Бул менин бүгүнкү максаттарым экенин дароо түшүнөм. Тактайчага эмне жазыш керек жана эмне кылуу керек. Айталы, менин бүгүнкү максатым видео тартуу. Анда муну аягына чыгаруу үчүн тактайчага так кадамдарды жазам. Мен видео тартуу процессин ар бир кадамын жазам. Биринчи элемент сценарий. Бирок адегенде мен видеонун аталышын ойлоп табышым керек. Ал 10 мүнөттөй убакытты алат. Жана мен ат ойлоп тапкандан кийин аны чийип чыгып, дароо текстти жазган адам менен байланышып, ага мен каалаган нерсени айтам. Ага дагы 10 чакты мүнөт керек. Бул менин жеке элементтерим болуш керек деп ойлойм. Андан кийин болжол менен 45 мүнөт талап кылынган болжолдуу эскизди жасайм. Дагы 30 мүнөткө оңдоолор. Андан кийин гана пландын компоненти катары сценарий. Ар бир негизги компоненттин карама-каршысында жасалат. Тактайчага белги кое турган кичинекей орун калтыруум керек. Мен бир бөлүктү бүтүргөндө алдына белги коем. Ар бир тапшырманы аткарганда аны аткарган сайын чийип салам. Андан кийин бир аз тыныгып алам. Мен тамакты 10 мүнөткө жакын убакытта жей алам же интернеттеги баракчаларды ушунча убакытта бир сыйра карап чыга алам. Андан кийин мен кийинки элементтин үстүнөн иштейм. Кийинкиси бул анимация. Адатта мен аны 2 бөлүккө бөлөм. Ар бирине 1 сааттай убакыт кетет. Бирок эгер текст узун болсо, мен аны 3 бөлүккө бөлөм. Ушинтип бул жерде дагы бир компонент аткарылды. Андан кийин үн жаздыруу керек болуп калат. Адатта бир нече жолу жаздыруу талап кылынат. Үн жаздыруу үчүн мен 1 сааттай убакыт кетирем. Фон, музыкасын кошуу дагы 30 мүнөт жана бул жерде дагы бир элемент белгиленет. Тыныгуу. Анимацияны үн менен синхрондоштуруу бир жерде талап кылат. 30 мүнөттөн 1 саатка чейин. Бул компонент жасалгандан кийин акыркы компонент видеону чыгышы. Анын алдына мен чоң бош орун койдум. Анткени бул бүт процесстин акыркы кадамы. Мен сүрөттөмө жазам, тегдерди кошом, видеону жайгаштырам. Акыркы кадрларды тартуу жана башка нерселердин баардыгы бул нерсе үчүн мен 30 мүнөт убактымды коротом. Жана андан кийин мен толук планга даярмын. Баарыбыз билгендей, белгилүү бир убакыттын ичинде иштерди бүтүрүү кыйынга турат. Анткени биз планды же аткарыла турган иштердин тизмесин колдонгондо бардык иштер түшүктүү көрүнөт. Мээңиз, "О Кудай, бул мага 8 саатты талап кылат" деп ойлойт жана табигый түрдө сиз кийинкиге калтыра баштайсыз. Бул себептер төмөнкүдөй. Билесизби, мен бул 8 сааттык жумушка киришүүгө чейин дагы бир аз ойноп алайын дейбиз. Бирок планды жөнөкөй кадамдарга бөлгөндө сиз аларды жеңе баштайсыз. Бул ишке ашыруу ниети деп аталат. Бул психологиялык эффект. Окуу жана иштөө адаттарына байланыштуу бардык ыкмалардын өзөгү болуп саналат. Мында сиз тапшырманы мүмкүн болушунча өзгөчө бөлүктөргө бөлүп, бардык тапшырмаларды аткаруу оңой болуп калат. Бул кайда, качан жасалыш керек экендигин жана белгилүү кадамдарды камтыйт. Ошондуктан мен ушул жумада окушум керек дегендин ордуна азыр окуйм деп айтсаңыз жакшы болот. Сабак бүткөндө мен китепканага барып китеп окуйм, тигил жана бул суроолорго жооп берем деңиз. Маанилүү нерселердин тизмесин жазуу, ыкмасын өзгөртүү менен сиз тапшырманы аткарууну жеңилдетесиз. Мына
Bir күндө көп жумуш кыла алган адамдардын сыры. Алар супер адамдар эмес, алар болгону жумуш планын туура түзгөндү билет.